Assalamu alaikum, урматтуу жыйындын катышуучулары, урматтуу дин аалымдары. Бүгүнкү жыйыныбызда дин тутуу эркиндиги боюнча мыйзамдын долбоорун талкуулаганы чогулуп отурабыз. Өзүңүздөр билгендей, бул мыйзамга кошумча түзөтүүлөр киргизилип жатат. Буга чейин урматтуу дин аалымдары менен бир нече жолу чогулушуп пикир алмаштык элек. Дин аалымдарынын сунуштарын дагы кабыл алдык. Алымча кошумчалар болду. Макулдашылган акыркы варианты сиздерге таратылып берилген. Бүгүнкү жыйында дагы бир жолу дыкат карап, электен өткөрүп, жет өлчөп бир кесип, кеңешип кескен бармагы оорубайт дегендей, анан жогорку кеңешке жиберели деген сунушум бар мыйзамдын долбоорун. Урматтуу жыйындын катышуучулары, сиздерге сөз берердин алдында ушул мыйзамдын долбоорунун тарыхына азын олак токтоло кетейин. Мындан 2 ай мурда дин иштери боюнча комиссия бул мыйзам долбооруна кошумчаларды киргизүүнү сунуштаган экен. Ал демилге дароо эле сын пикирлер менен коштолду. Коомчулукта ар кандай ар түрдүү пикирлер айтыла баштады. Чынын айтуу керек, арасында радикалдуу пикирлер да болду. Бийлик дааватты жок кылганы жатат. Эми молдолордун оозун жабабы деген сыяктуу сөздөр айтылды. Ушундан улам мен дароо эле бул мыйзамды долбоорун өз колума алып, дин аалымдары менен кеңешүү үчүн жыйындарды өткөрө баштадым. Бир топ жыйындар өттү. Биз светтик мамлекет болгондон кийин дин иштерине кийлигишпейбиз. Ал эми динчилдер болсо мамлекеттин иштерине кийлигишпейт. Муну жакшы билесиздер. Мындан ары деле ошондой болот. Буга чейин ошо дин иштерине кийлигишпегенден кийин муфтият тармагында эмне болуп жатканына көп деле көңүл бурган эмес экенбиз. Ичинен көрүп билгенден кийин өкүнүчтүү бир нерсеге күбө болдум. Муфтият тармагында да, дин тармагында дагы башаламандыктар бар экен. Биринин сөзүн бир укпай, муфтиятка, аалымдар кеңешине баш ийүү деген таптакыр эле жок экен. Жөнөкөй сөз менен айтканда, дин тармагында улак тартыш уланып келаттыр да. Өзүңүздөр билгендей, 2010 жылдан 20 жылга чейин дагы мамлекеттик бийликти башкаруу бутактарында улак тартыш болуп келген эле. Анын кесепетинен мамлекетибиз чачырап кете баштаганын өзүңүздөр жакшы билесиздер. 2020 жылы баш мыйзамды өзгөртүп, бардык мыйзамдарды ага дал келтирип, бийлик түзүмүн иретке келтирип койдук элек. Анын натыйжасында көрдүңүздөр, дароо эле тартип орноп, мамлекетибиз өнүгүү жолуна түштү. Мына ушул сыяктуу эле дин тутуу эркиндиги боюнча мыйзамдарды да оңдоп, толуктап, түзөтүүлөрдү киргизүү менен муфтиятка жардам беришибиз керек экенин мен көзүм жетти. Муфтиятты анан аалымдар кеңешин күчтөшүбүз керек экен. Аалымдар кеңешинин тизмесин алып карасам, мечиттерде, интернет булактарда даават айткан күчтүү аалымдарыбыз жок экен. Мисалы, мына 21 кишиден турат экен. Анын арасында Максат Токтомушев, Садыбакат Доолов, Нурулло шейх, Абдурахман шейх сыяктуу күчтүү аалымдарыбыз жок экен да. Албетте, биз сиздердин ишиңиздерге кийлигише албайбыз, бирок жон гана сунуш иретинде айтып атабыз. Эми ушуларды киргизип, аалымдар кеңешин күчтөп, бир муштум болуп, мен мусулманмын деген жарандарыбыздын баарын муфтиятка, аалымдар кеңешине баш ийгендей кылсаңыздар, кандай жакшы болор эле да. Ошондо жарандарыбыз баягы Хизбут Тахрир, Якын Инкаар деген сыяктуу радикалдуу агымдарга ээрчип кетпейт эле. Кыргызстандын аймагында ислам динин кармангандар бир гана муфтиятка жана аалымдар кеңешине баш ийип, алардын чечимдерин мыйзамга аткарганда гана тартип, ынтымак болмокта. Ал эми ынтымак болбосо, ынтымагыңар болбосо эч кандай ийгилик жарата албасыңыздарды аны өзүңүздөр жакшы билесиздер. Мамлекет өздөрүн исламчылбыз деп, исламга жаманып алып, кээ бир жарандарыбызды радикалдуу багыттарга жетелеп кеткендер менен күрөшүп, аларды камап жатабыз. Бирок бул эми мурдатан эле 30 жылдан бери эле келаткан мамлекеттин иши. Бирок камоо жолу менен мамлекет бул көйгөйдөн арыла албасыбызды, андайлар менен күрөшүүдөн майнап аз болорун байкадым. Ошондуктан муфтиятты күчтөп, аалымдар кеңешине жардам берип, силер аркылуу радикалдарды оң жолго Ханафи мазхабына салса болоруна көзүм жетти. Динге жамынып алып, радикалдуу кадамдарга баргандарды мындан ары мамлекетти аралаштырбай, муфтият менен аалымдар кеңеши тарбиялап, даават айтуу менен оң жолго салышыңар керек экен да. Ал эми дааватты жоюп атат дегендерге айтарым, даават жоюлбайт. Дааваттан биз эч жамандык көргөн эмеспиз. Тескерисинче 90 жылдардан кийин
Канчалаган жарандарыбыз даават уккан соң оң жолго түшкөндүгүнө далилдер өтө эле көп. Ага баарыбыз эле күбө болуп келе жатабыз. Дааватты мечиттерге чогултуп алып айткыла, аш тойлорду айткыла, маркумду акыркы сапарга узатууду айткыла, эл чогулган жерлерди айткыла, WhatsApp группаларды айткыла, соц тармактардан айткыла. Азыр эми 21-кылымда даават айтууга каалагандай түрдүү мүмкүнчүлүктөр бар. Айылдардагы WhatsApp группалар аркылуу мисалы саат баланчада мечитке чогулгула, дааватчы келди, даават уккула десеңиздер, заматта чогулуп калышат. Азыр эми ар бир айылда мечиттер бар да, ар бир айылда ошо WhatsApp группалар бар.